Биз азыр кайрадан эфирге чыктык. Бул жерде студенттер биздин жакшы кабинеттерибиз бар. Силер аны көрбөй атасыңар. Бизге доомат коюшта биз алардын дагы пикирин угалы деп мына келдик. Булар студенттер айтып аткан жакшы кабинетке. Саламатсызбы. Аты-жөнүңүз ким болот? Кандай? Атыңыз ким, атыңыз? Нуржан. Нуржан, бул жерде студентсиз? Ооба. Кайсы курс? 4-курс. Курс. Франция. Бул жердин студенттери 5-курска көчүрөбүз деп атыптыр. Ошол боюнча эмне айтасыңыз? Орусча болот. Так, көрүп атасыңар, биздин аудитория жакшы эле, бирок 5-курста биз подвалда окуйбуз деп жатат. Өзгөрүлөтүн, бирок балдар аябай жаман акыбалда дейт. Ошого биз көчкүбүз келбей атат. Потому что ал жакта, во-первых, это здоровье, во-вторых, там невозможно учиться, сам запах и само состояние кабинета это просто невозможно. Поэтому мы собираемся прочитать. Мен барып көрүп келдим, ал жер подвал эмес экен, первый этаж экен. И как первый этаж? Обычно киргенде 1-этаж, ремонту жакшы эле экен вроде. Өзүңүз барып көрдүңүз, мен көрбөдүңүз. Жок, көргөн жокмун, бирок сүрөттөрдөн көргөндө вообще ужасно көрүнөт. Өзүм действительно подвал болуп, терезелер жок, капкараңгы, ремонт ужасный и дышать нечем. Демек сиз бул жерде окуган жагат. Көчкүңүз келбейт. Сен дагы бир ооз айтып бер, аты-жөнүңдү айтып. Иностранный факультет 4-курсунун студентимин. Толбой Кудайберген. Өзүм французский кафедрада окуйм. Мен сөзсүз мен көчкөнгө каршымын. 5-корпустун подвалына же 1-этажына. Эми ал жак менен салыштырып болбойт. Биздин 3-этаждуу окуу имаратыбызда дагы жакшынакай кабинеттерибиз бар. Биз эч кандай подвалга же 1-этажга татыктуу эмеспиз деп ойлойм. Биздин студенттер канчалаган акчаны төлөйт. Жана баарынан абийирнасы то, что бизге объяснение эч кандай жок. Акырындан эле бир иштер жүргүзүлүп атат. Акырын барып аягында көчүп калат экенбиз да, ушу октябрь айынын ичинде. Студенттер жалпы жолу менен баардыгы тең бул көчүүгө каршы, баардыгы эч ким макул эмес. Мына биздин азыр жакшы кабинеттерибизди биздин имаратыбызды көрсөңүздөр болот. Биздин маңдайыбызда бул кафедра французского языка. Бул жакта биздин профессорубуз Мария Султановна Атышкеевна эмгек берет. Ал биздин ушу саналуу профессорлорубуз ошол подвалда нарейшн улантууга каршы да. Себеби ден соолукка абдан чоң зыян жана билим сапатына бардыгына таасир берет. Булар мугалимдерби? Обед кылачак окшойт да, эме кылбай да коелу. Албетте ачыктан айкын эле 3-этаж окуу имаратында окуган менен подвал менен 1-этажда окуган айырмасы асман менен жердей деп ойлойм. Эми ушунча 800гө жеткен студентти ошол жакка көчүрүш жакшы деле идея эмес го дейт. Бул кандай? Кантип ушу ойлонушкан жок билбейм. То, что студенттер буга каршы чыгарын эмне үчүн ойлонуп канчалаган акчаны төлөшөт. Өздөрүнүн ден соолугуна дагы зыян берет. Ал жакка көрүп, ал жакта сыйра экен. Подвалына киргенде жок, жекшелүү эмес. Жана кабинеттер сөзсүз мындай мынча сыйра кабинеттер да керек. Сен жакшы кабинеттерибиз көрөм эле, ошону кабинетти көрөбүз. Ал биздин бардык эле кабинеттер жакшы. Калган кабинеттерибиз эгер 5-курс менен алда канча берет? Биздин студенттер элек болгон. Ар бир кабинетибиз чалган, ар бир кабинетибиз үчүн шартта да.
андай кабинеттер болгон жок. Сөз салып Тартабы кайерде? Биздин максат жалпы эки тараптын тең пикирин билгизүү. Биз студенттер көчүшү керек деген принципти карманбайбыз, көчпөшү керек да дебейбиз. Бизге ким ойлоп атам, эгер көчтүрбөсө, макул көчтүрбөй эле койсо, нормально эме ремонт кылып берсе болуш коет. Биз деле контракт туруп атабыз. Мисалы, азыр орточо эсептен эметкенде, бул жерде биринчи курстан менен контракт миллион болот деп жазып. Артын карасак, обычный эле линолеум жерге койгон. Ушул доска боло Кыргызский национальный университет ачып карайбыз. Линолеум жерге таккан доска. Если нормальные условия, вот именно кыздар силер 5-чи корпуска көчкөнгө кандай көз караштасыңар? биз эле ушул корпустун эмесиндечи ушул условиясына чыдап окуп аткандан кийин анан ушул корпусту да бизден алып коюп подвалга көчүрүп койгонду вообще караңыздар, биз 35 000 40 000 контракт төлөп окуп аткандан кийин бизге андай условияны берсе. Силер ушунда кайсы курссуңар? Экинчи курс. Былтыр келгениңерде эле ушул болчу туурабы? Эмне үчүн былтыр айтпадыңар? Ремонт кылып бергиле, столдорду алмаштырып бергиле деп. Биз былтыр айтканда баары деле мугалимдер былтыр факты мугалимдер ректорго барып кайрылган болчу. Ректорго барып кайрылганда силер жан кыздар окуйт, нормально колдонбойсуңар деген. А биыл ремонт болгон былтыр ошондон бери деле окуп атыр. А ректор жөн мугалимдер жөн эле өзүнүн жагында кетирет. Мисалы журналисттер главный корпуста окуйт, алар деле бизге карайт, алар деле бизде студент, а биздин башка студенттер. Журналисттер деле 8-чи корпустун подвалында окуйт. Журналисттер 8-чи корпустун подвалында окучу. Азыр алар да ушундай петиция кылышып, алар главныйга келишкен. Азыр деле ошол жерде окуйт. Макул окуса деле алар да бүт эме бар да, условия бар, экономикада бар. Инфактан башкасы. Жүрүңүз ага жакшы кабинеттериңизди көргөзөсүзбү? Биринчи этажда Гид болуп аткан бала каякадыр кетип калыптыр. Жакшы кабинеттерим бар, көргөзөм деди эле. Анда өзүбүз эле кылып көрөбүз анда. Şunlardan birinci etaja çöz. Жалпы жанынан айтканда, студенттер көчпөй үй издеп атыптыр. Ал эми мектеп жетекчилиги болсо студенттерди көчүрөбүз деп атышат. Эми биз студенттер көчсүн же көчпөсүн деген нерсени айтуудан алыспыз. Биз болгону студенттердин дагы окуу имаратынын жетекчилигинин дагы көз карашын чагылдырып, өздөрүнүн пикирин чыгарабыз. Биз андан башка эч нерсе кылбайбыз. Мен сени таппай калып анан кетейин деп аткам. Дагы эмнелерди айтып бере аласың азыр? Түз эфирди жыйынтыктаганга чейин. Эми жыйынтыктаганыбыз ошол эми мына ушундай тапмакка имарат үстүнө көчүүгө каршыбыз. Жана бизге кайдыгер болбогон адамдардын баардыгына коомчулукка кайрылабыз деп колдоо күтөбүз баардыгынан. Эми ушундай калыссыздыкты токтотуш керек. Биздин студенттер каршы 5-чи корпуска көчүүгө каршы. Силер ошондо жалпы студенттер каршыбы же балким барам дегендер да бардыр арасында? Кээ бирөөнө баары бир болгондор да бар да. Бирок
көпчүлүгү бардыгы деп деле айта алам. Анткени ачыктан айкын нерсе болуп кетти. Подвалга эч ким окугусу келет. Жана бизде бардыгы контракт төлөп аткандан кийин 2017-2018 жылкы окуу жылынан бери бюджетти жоюлган да. Демек ал 4-курста гана 1-2 гана группа бар бюджетте окуган. Саналуу группа деп айтайчы, саналуу группа бар. Калган баары контракт төлөйт. Анан ушунча акча төлөп, анан ушундай татаал шарттар менен барып жана жетишсиз кабинеттерге, подвалга дегендей биринчи этажга ошентип барып административдик кабинеттерге чогуу окуганга эч ким макулдугун бербейт. Жана биз аягына чейин турабыз. Жана да кийинки протесттерибизди, иштерибизди подпис чогултуп, каалаган аракетибизди кылабыз. Чоң рахмат.